Бишкек мэрин шайлоо чукулара демес, кенен убакытта өтүшү керек. Мындай пикирлерин саясат талдоочулар менен шаардыктар айтышууда. Эксперттердин пикиринде шаардыктар талапкерлердин программасы менен таанышып, ачык дебаттарга күбө болушу зарыл. Бишкек шаар башчысын шайлоо 11 январга белгиленди. БШК баш калаанын жетекчисин шайлоо тууралуу токтомун жаңы жыл алдында 30 декабрда кабыл алып, талапкерлерди каттоонун акыркы күнүн 4 январь деп белгилеген. Эс алуу күндөрүндө шашылыш аракет көрүүнү байкоочулар башка фракцияларга мүмкүнчүлүк бербөө аракети катары баалашууда. Мен шаардын тургуну катары мен ойлойм, менин акым бар. Ошол мэрдин мисалы мына биздин көчөгө мисалы кандай позициясы бар. Качан асфальт болот, ушул жерде мына мусор ташылбай атат. Ошол сыяктуу маселелер кызыктырбай койбойт да. Борбор калаанын жетекчилигине эки талапкер ат салышканы жатат. Көпчүлүк коалиция азыркы мэр Албек Ибраимовду сунуштаса, оппозициядагы өнүгүү прогресс Нурдин Абдылдаевди көрсөттү. Премьер-министр талапкер көрсөтүү укугунан баш тартты. Эки талапкердин кимисине депутаттар өзгөчөлүк берери азырынча белгисиз. Буга чейинки тажрыйбалар көрсөткөндөй, түрдүү саясий оюндар болуп кетиши толук ыктымал. Жогорку кеңешке спикерди шайлап атканда Бакыт Төрөбаев менен Канат Исаев экөө чыгып өтө албай, Чыныбай Турсунбеков шайланып калды спикерге. Ошол үчүн ошондой эле кандайдыр бир кырдаал ошол шаардык кеңеште азыр түзүлүп калды окшойт. Ошол үчүн мэрге Албек Ибраимов менен Нурдин Абдылдаев экөө көрсөтүп, менин баамымда ушул 3-киши өтүп кетеби деп атам да. Анткени биздин депутаттар кайсы фракция болбосун, партия болбосун, баары бир баягы мажоритарный укугун пайдаланып, өздөрүнчө добуш берет окшойт. Саясаттануучулар мэрди чукулунан шайлоо туура эмес дешет. Анын ордуна көрсөтүлгөн эки талапкер шаардыктарга программасын тааныштырып, дебаттар уюштурулушу зарыл экенин айтышат. Убакытты көбүрөөк бериш керек. Ачык дебат болуш керек. Гезиттерде, сессияда 3-4 жолу мүмкүн шаардык кеңештин сессиясында ушул маселе каралыш керек. Алар депутаттар суроо бериш керек, журналисттер суроо бериш керек, эл суроо бериш керек, телевидениеден болуш керек. Ушул сыяктуу ачык, анан дебатка катышпайм деген талапкер жарыштан чыгарылыш керек менин жеке оюмча. Бул аралыкта Бишкек шаар мэрлигине талапкер Нурдин Абдылдаев атаандашы Албек Ибраимовду дебатка чакырды. Мэрдин ишине шаар тургундары баасын бериши керек. Мен талапкер катары мэр саясий атаандаштык бар жерде жакшыраак жана эффективдүүрөөк иштейт деп эсептейм. Ошондуктан Албек Ибраимовду ачык дебатка чакырып жатам. Дебаттар түз эфирде өтүшү керек. Анткени баардык бишкектиктер көрүп, өз тандоосун жасайт эле. Мэрия маалыматтык талаада өзүн абдан ишенимдүү позициялап жатат. Эгерде алар чынында өз ишин так аткарып жаткан болсо, анда корко турган эч нерсе жок. Бишкек мэрин шаардык кеңештин депутаттары жашыруун добуш менен 11 январда шайлашат. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.